Акча алмаштыруу жайлары эми адистештирилген финансылык мекемеге айланышы мүмкүн. Бул чет элдик валюталарды накталай жана электрондук түрдө алып сата турган мекеме. Демек жөн гана акча алмаштыруу жайы болбостон, акча которуп, баалуу металлдар менен операция жасап, атүгүл кошумча лицензиясы бар болсо, төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча кызмат аткара башташат. Бул үчүн бардык акча алмаштыруу жайларын бирдиктүү акционердик коомго бириктирип, ал эми жерлерде анын филиалдары иштей тургандай болот. Мындай кадам валюта рыногундагы башаламандыкты жөнгө салуу максатында ишке ашырылууда. Коомдук талкууга чыгарылып атат азыр бизде эмнеге специализированный финансовый учреждение иштей баштасын деп. Азырынча ушу замечаниялык сектордо замечание алгандан кийин биз чечебиз ушул специализированный финансовый учреждение иштей баштаганда обменкалардын ишин токтотобу же обменкаларда иштейт биринчи мезгилде анан ушу специальный финансовый учрежденияларда иштейт же бара-бара анан обменкалары жабылып калышы мүмкүн деп ошону азыр чечелекпиз да. Өлкөдө 1000 акча алмаштыруу жайы болсо, алардын 300-үнүн гана лицензиясы бар. Эгер демилге ишке ашса, мыйзамсыз иштеген акча алмаштыруу жайлары жабылышы ыктымал. Анда дал ошол лицензиясы бар 300гө чукул гана акча алмаштыруу жайы калат. Мындай демилге акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясына таандык. Бизди күнөөлөп атпайбы, бизди кызыл кулактыкка алдырышып атат, баягы спекулятивный атакаларды сомго жазып атат деген максатта бизди күнөөлөгөн үчүн биз ушундай бир өзүбүздүн акча алмаштыруу жайларынын бир макамын көтөргөнгө ушундай нерселерге бардык да. Биз ошону өзүбүз ушул долбоорду сунуштап, азыр Улуттук банк менен ушунун негизинде иштеп атабыз. Демилгени акча алмаштыруу жайлар ассоциациясынын 180 мүчөсүнүн 70% колдогон. Себеби бул бир чети рынокто мыйзамсыз иштеген акча алмаштыруу жайларынан тазалайт. Экинчиден, акча алмаштыруу жайлары кызыл кулактык кылып жатат деген айыптоодон арылат. Буга кошумча алардын макамын жогорулатат. Улуттук банк өзүнчө ушундай акционердик коом түрүндө жасагыбыз келип атат. Ал акционердик коом эркин кошулуш керек. Биринчиден ошол алмаштыруу бюролору аркылуу алар өзүнүн атайын үлүшү болуш керек. Ошол акционердик коомдо ал акция чыгарып сатуу менен ишке ашат. Ошондуктан анчалык деле коркунуч болбойт. Анын үстүнө Евразиялык экономикалык биримдикке кирген соң, ага мүчө өлкөлөрдүн мыйзамы менен биздин мыйзамдар дал келиши керек дешет эксперттер. Коңшу Казакстанда жана Россияда акча алмаштыруу үчүн банктардын атайын филиалдарына гана кайрылууга болот. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.